Салам достор. Билим-оттун бул подкасттарында Кыргызстандагы жаштар жөнүндө кеп болмокчу. Тактап айтканда, жогорку окуу жайлар жөнүндө. Биздин коноктор өлкөбүздөгү ар кайсы окуу жайлардын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү болот. Бул берүүдө бизде конокто Манас университетинин студенти Ислам. Ислам, бизге кош келипсиң. Чоң рахмат. Биздин биринчи конок болуп бергениңе чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Баштабыз. Салам достор, менин атым Ислам, фамилиям Султангазиев. Азыркы учурда Манас университетинин 3-курсунда окуп жатам. Манас университетинде туризм факультетинде экскурсовод жана travel бизнес жаатында азыр билим алуудамын. Жакшы экен анда. Ошондо 3-курста болсо туризм факультетинин ичинде дагы бир канча дагы факультеттер бар экен, ошондо бөлүмдөр бар экен. 3 бөлүм бар. 3 бөлүм бар. Ошо бирөөсү мен айтып өткөн гид, анан экинчиси болсо отель боюнча, отельчилик деп коет түркчө. Анан үчүнчүсү болсо гастрономия. Бул гастрономия ашкана тарабында жана сервис тарабында көбүрөөк билим алышат. Түшүнүктүү. Анда жакшы экен. Биз сен окуган факультетке анан кайра кайтып келсек, ага чейин биз алгач жалпы Манас университети жөнүндө бир аз кеп калсак. Манас университети жөнүндө айтып баштайын. Манас университети жөнүндө айтып кетсем, 1995-жылы негизделген бир университет. Баарыңар билгендей, Манас университети азыр Кыргызстандагы топ университеттердин ичине кирет. Жана топ 3 университетке кирет. Ооба, туура айтасыз. Азыркы учурда Манаста 7000ден 8000ге чейин студенттер окуйт. Ошо. Жакшы. Ар бир өзүңөрдүн факультеттериңерди, кызыккан кесиптериңерди тапсаңыздар болот. Түшүнүктүү. Анда менде мындай суроо болот. Мисалы, азыр сен туризм факультетинде окуп жатат экенсиң, туризм бөлүмүндө. Анан менин билишимче, Манас университетинде андан башка дагы бир канча факультеттер. 9 факультет бар. Ошондо алар примерно кайсылар экенин айтып бере аласызбы? Гуманитардык факультет жана табигый илимдер факультети. Табигый илимдер ошондо химия, биология, физика дегендер. Анан экономика жана башкаруу. Теология, коммуникация. Ошо коммуникациянын ичине журналистика да кирет. Манас журналистика менен да тактуу, билишибизче. Инженерия, ветеринария, айыл чарба факультети жана өнөр. Өнөр бул искусство сыяктуу ошо. Искусство. Түшүнүктүү. Көркөм өнөр факультети дейбиз. Анан кийин 3 жогорку мектеби бар. Бул спорт. 3 жогорку мектеп. Бул 3 жогорку мектебин бирөөсү бул спорт. Анан кийин туризм. Анан чет тилдери. Ошондо бул жогорку мектеп туризм, сен окуган туризм менен башка жогорку мектепке кирип калат да. Ошондо беркилерден айырмасы бакалаврда окшойт. 4 жыл окуйбуз. Айырмасы деле жок негизи. Алар окуган эле бакалаврды 4 жыл биз да окуйбуз. Алар окуган программалар менен ар кайсы баары эле бирдей. Жөн гана ушу 3 жылдык 3 жогорку мектеби өзүнүн 2 жылдык колледж сыяктуу 2 жылдык окуулары да бар да.
түшүнүктүү. Ошондо кыскартып дагы бүтүрсө боло турган. Кыска дагы бүтүрсө болот, анан узун дагы. Жогорку билим кылып дагы адис болуп чыкса болот экен, ооба. Түшүнүктүү. Жакшы, анда дагы мисалы менин билишим боюнча Манас университетинде табигый илимдер жана инженерия факультети менен дагы таанымал болуп эсептелинеби же мен адашып атамбы? Ушу боюнча кошумча маалымат айта кетсем, ооба, туура айтасыз. Инженерия факультетинен дагы күчтүү балдар окуйт. Менин угушум боюнча Бишкекте болуп жаткан кээ бир конкурстарда, жарышмаларда, IT жаатында Манас университетиндеги балдар көп ийгиликтерди жаратат. Анткени өзүмдүн дагы байкелеримдин бирөөсү ошо конкурстарга катышып ийгиликтерге жетишкенин билем. Аябай эле жакшы таанымал десек дагы болот. Түшүнүктүү. IT ошондой информационный технология болуп калабы? IT жаатында, компьютер жаатында. Түшүнүктүү. Жакшы экен. Анда жана бир бул жерде биз дагы башка Манас университетинен биздин коноктор менен өздөрүнүн факультети жөнүндө дагы кененирээк кеп кылабыз деп ойлоймун. Азыр сизге өзүңүздүн факультет жөнүндө бир аз кененирээк сурагым келип атат. Мага кызык болгону, менин билишимче, Facebook'тан карап жүргөндө сиз уже окуу менен эле бирге жумуш менен да алек болуп атасыз. Ооба. Ошондо алгач менин суроом мага мындай сезилди. Демек, туризмде окусаң, жумуш табыш батыраак болушу мүмкүн жана окуп атканда дагы практика көбүрөөк кылганы мүмкүнчүлүк бардай сезилди. Балким, же бул сиздин активдүүлүгүңүздөн дагы болушу мүмкүн. Башка курсташтар дагы ошондой кылып аткан же кылбай жаткан болушу мүмкүн дегендей. Ошондо мен алгач мындай суроо сурайын. Ал жакта кандай сабактарды окуйсуздар жана жумасына канча сабак? Башкалар менен бирдей эле сабак болобу же туризм болгондо бир аз көбүрөөк сабак окуп каласыздарбы, азыраак окуп каласыздарбы дегендей? Макул. Туризм Манастагы Манас университетинин туризм факультети же жогорку окуу жайы эң таанымал десек болот. Анткени Орто Азия боюнча туризмге көбүрөөк басым жасап жана туризмди өзүнүн кампусу кылып, өзүнүн ашканасын жасап берип, анан кийин эң көп практикага жиберген бул Манас университети. Манас университетинин эң чоң жана белгилүү өзүнө тартчу факультеттердин бириси бул туризм болуп саналат. Азыркы учурга чейин аябай популярдуу. Туризм жаатында окуп жатам, анан кийин иш да алып барып жатам. Жогоруда айтып өткөндөй, Манас университети көп ишканалар менен келишим түзүлгөн да. Ал келишимде окуучуларын стажировкага, тажрыйба топтогонго жиберип турушат. Анан кийин Манас университети ошол эле учурда карьер күнү деген бир иш-чарабыз бар. Жыл сайын ишканалар келип, өзүлөрүн таанытып, анан кийин тажрыйба топтогонду каалаган балдар анкетаны толтуруп, анан барышат. Көп учурда бул көп балдар барат деп айта албайм, бирок канча бир деңгээлде бир балдар барат да, балдар, кыздар. Иш алып барып жатканымдын себеби эми көбүрөөк туризм жаатында өзүм кызыкканым үчүн дагы жана биринчи өзүмдүн агайым дагы туризм жаатына бир аз мени туура жерге жиберип калды. Туура дегенимде бир компанияга сунуштап туура сунуш берген да. Ошо туура сунуш аркылуу мен туризм жаатында киришип, азыр учурда өзүм иш алып барып жатам. И ошол эле окуп да жатам. Иш алып барып жаткан себеби, ал агайым болсо мени бир жайлоодогу бир гостиница, гестхауска жөнөткөн. Ал
Ал гест хауста чет өлкөдөн келген бүт туристтерди кабыл алып жана аларга кызмат көрсөтүп жүрүп иштеп жүрдүм. Ал ошо көрсөтүп жүргөндө мен ал жерден көптөгөн тажрыйбаларды топтоп, туризм чындап эле жакшы бир өнөр жай индустрия экенин түшүнгөндө өзүм иш алып бара баштадым да. Азыркы учурда Кыргызстан жана Казакстан боюнча гид болуп иштейм. Казакстанда боюнча дагы гид болосуз ошондо. Казакстандын түштүк тарабында, Кытай тарабында гид болуп да иштейм аякта. Түшүнүктүү. Кыргызстандын бүт тарабына буюрса азыр турларды уюштуруп жана өзүм гид болуп иштеп жатам. Абдан жакшы экен. Окуу убактында кандай болот ошондо сиз? Окуу убактында тилекке каршы иштей албайм, бирок жөн гана окууга эле көңүл көбүрөөк бурулуп калды да. Анткени эми окуп бүтүшүм керек, диплом алыш керек. Ошо. Дагы менин байкашым, менин жеке оюм боюнча сиздин балким окуу учурунда эле иштеп баштаганыңыздын дагы бир себеби тилди билгениңиз да болушу мүмкүн деп ойлойм. Ошо белгилей кетсек, туризмде окуйм деген балдар болсо, кыздар болсо, тил эң биринчи орунда туруш керек. Тил окуш керек. Тил аябай маанилүү. Жана сиз сурап өткөндө кайсы сабактарды окуйсуз деп, ошол сабак жөнүндө дагы мен азыр айтып кетсем, туризмге келип окуп баштагандан баштап биз эң биринчи көңүл бурулган бул англис тили. Англис тили жана бул экинчи курстан баштап биз немис тилин окуп баштадык. Анткени эки тил бул туризмге пайдалуу тилдерден деп манас эсептеген үчүн биз эки тилди аябай басым жасап окуп жатабыз жана 4 курсту бүткөнгө чейин биз бул тилдерде сүйлөп чыгышыбыз керек. Бирок эми сүйлөп чыгышыбыздын жыйынтыгы бул өзүбүзгө жараша дегендей. Бирок эгерде силер тил билип, ошо тил билип анан туризмге тапшырсаңыздар, анда аябай чоң бир плюс болот. Анткени иш табуу, иштеп кетүү көп жерден жол ачылат да. Жакшы. Анда тил билүү маанилүү экен. Тил билүү маанилүү. Анан мисалы тилди билген соң, эми албетте силер бул жерде окутса керек, мисалы кандай кандай мамиле кылуу керек туристтер менен. Ошол жөндөмдөрдү тил билип университетте окубай дагы гид болуп кетсе болот деп ойлойсузбу, же университетте окуган дагы көбүрөөк пайда берип, же көбүрөөк шанс ачабы карьера, дипломдун пайдасы деген сыяктуу. Ооба. Бул жөнүндө кененирээк азыр айтып өтмөкчүмүн. Биз туризмде окуп жатканда, биз жогоруда сиз сурап өткөн сабактар дедиңиз, ошол сабактарда бизде туруктуу өнүгүү концепция боюнча бир сабак өтөбүз. Муну биз туруктуу өнүгүү сабагы деп коебуз. Туруктуу өнүгүү сабагы баарыңар билгендей, бул экологиялык жааттан бир ресурсту массалык түрдө эмес, рационалдуу түрдө колдонуу боюнча бир сабак. Гид болуп айтып атпайсызбы, тажрыйба керекпи же кереги жокпу депчи. Албетте билим бул кандай десем, биз көрүп жаткан нерседен дагы аркасында көрсөтчү бир кандай десем, инструмент дейли да. Ошол туруктуу өнүгүү концепциялары деп айтып өтпөдүмбү? Ошо туруктуу өнүгүү концепциялары бул туризмди дагы тереңирээк түшүнгөнгө жардам берет да. Эгерде сиз ошол сабакты алып туруп анан гид болуп баштасаңыз, сиздин бүт кылган иштериңиздин көз караштарыңыз аябай өзгөрөт да. Анткени силер экологияга жана туризм алып келген негативдүү терс таасирлерди оңдогонго, аларга жол бербөөгө аракет издеп, башкача жолдор менен иш алып барганга үйрөнөсүз. Албетте тур учурунда, мисалы үчүн коноктор келип, конокторду Кыргызстанда кыдыртып жүргөндө, ал учурда силердин тажрыйбаны окубастан эле алсаңар болот, бирок билим менен тажрыйбаны айкалыштырып иштеш бул аябай башка нерсе да. Бул аябай чоң башкача нерсе дегим келип атат. Түшүнүктүү. Ошондо сиз ойлойсузбу,
ошондо менин байкашым боюнча бул туруктуу өнүгүү сабагы мисалы биздеги бар ресурстарды, биздин бар табиятты туура колдонуп, мисалы максаттуу колдонуп көп жылдарга бузулуп кетпей Жеткизүү. тургандай бир жеткизүү. Ооба. Түшүнүктүү. Менин билишимче бул дагы профессионалдык тараптан более профессионально дегендей орусчачы. Ошондой ишиңе мамиле кылып, анан Ошо профессионалдардай өзүңдүн ишиңди терең билген адам болуп чыгасың да. Анан анда дагы бир суроо. Экотуризм сыяктуу ошондо туризмдин ар кандай тармактары бар да, мисалы мен билгеним экотуризм жөнүндө дагы бир аз окуп калам. Анан мисалы биздин Кыргызстанга көп туристтердин кызыкканынын бир себеби Кыргызстанда untouched неме деп коет, англисче айтканда Untouched nature. Untouched nature же болбосо кол тийбеген дейбизби? Кол тийбеген жаратылыш. Ошого канчалык көңүл бурасыздар? Ошондой бир терминдер менен ошондой бир жаңы маани берилүүчү нерселерге жараша аракет кыласыздар да? Ооба. Биз туризм жаатын окуп жатканда биз кантип кызмат көрсөтүштү эмес, биз толук түрдө туризмдин терең жактарын бүт баарын окуйбуз да. Туризм кандай экономикага кандай таасирин тийгизет, жаратылышка кандай терс таасирлерин тийгизет, кандай оң таасирлери бар, негизи эле дүйнөгө туризмдин кандай кереги бар жана таасирлери кандай, ошо таасирлерин кантип эске алып алар менен туура иш алып барса болот, оң таасирлерин кантип көбүрөөк арттырса болот, терс таасирлерин кантип азайтса болот, ошонун баарын биз окуп анан бир адис болуп чыгабыз да. Биз жөн гана кызмат көрсөтүүнүн адиси эмес, биз толук түрдө туризм жаатында окуп анан бир адис болобуз. Абдан жакшы экен. Андан мага кызык болгону туризмдин оң таасирлери дегенде элестете алдым. Мисалы биздин мамлекетке туристтер келет, эмне келет? Акчасы менен келет, эме грубо айтканда. Анан биздин табиятты көрүп, биздин нерселерди сатып алып, биздин экономикага таасир тийгизет. Оң таасир тийгизет. Терс таасирлери дегенде кандай мисалдар болушу мүмкүн? Мисалы терс таасир дегенде ошо жергиликтүү калктын маданиятын жана каада салтын өзгөртүүчү бир терс таасири бар. Кандай десеңиз, мисалы үчүн жайлоодо бир биздин чабандарыбыз бар дейли. Алар өздөрүнүн үйүндө кымыз ичип жана кыргыздын каада салтын сактап, жолдо тоодо бирөө кетип баратса аны чакырып, кымыз берип, тойгузуп анан чыгарып кетирет. Ооба. Бул биздин салт деген сыяктуу. Салт. Эми ошол кетип бараткан адамдын ордуна бир туристти коюңуз. Ал турист барат, ичет, жейт. Ал туристтер негизи ичип жеген үчүн төлөп көнүп калган үчүн алар барат дагы тамак берет. Акчасын сунуштайт. Акчасын каада салт боюнча биз эми ала албайбыз. Деп биринчи жолу кетет. Экинчи жолу турист көргөндө аны чакырып ичет дагы, бирок акча сунуштаганын билет дагы, акча алат мунусунда. Ооба, уже бул жерде бизнестин акчанын жетимчерди дегендей. Бул нерсе деген сөз адамдарды коммерциялаштырууга бир түрткү болот да. Ошо каада салттын айланып кетиши, көптөгөн салттардын туура эмес колдонулушу. Анан кийин кечиресиз. Ал турист бизден ошол меймандостукту күткөнү келет негизи. Ошондойбу? Же ошону көрсө ага башкача таасир болот, чем сатып алгандан. Ооба. Эми туристтер биз меймандосчулугубуз үчүн да келет, бирок эң көп келүүнүн максатынын бир себеби ошо биз жогоруда айтып өткөндөй, жаратылышыбыз, тоолорубуз, сууларыбыз, токойлорубуз аябай биринчи орунда турат да.
Анан экинчи орунда адамдар, көчмөн калк каада салттары, көчмөн калктар, ошолор экинчи Алардын жашаган образы сыяктуу. жашаган образы. Анан кийин мен немени чоң таасирлердин бирөөсү бул экологияга тийгизген чоң таасири. Мисалы, биз туризм ысык көлдүн булганышынын бир себеби бул туризм. Туурабы? Туура. Аябай көптөгөн бир адамдар келип азыр ысык көлдүн жээктерин бүт баары мусорго айланып атат да. Бул бир чоң бир таасири. Эми көлдү эле албасак, башка жааттарды, мисалы үчүн Капчыгайларды алсак да, ал Капчыгайлардын жолдорун турист тартабыз деп аябай жакшы оңдошот. Турист тартабыз деп аябай оңдошкондон кийин адамдардын агымы аябай күчөйт. Агымы күчөгөн сайын аякта эмне? Пластиктер, көптөгөн мусоркалар мусоркага айланат. Ооба, азыркы учурда биздин ушундай бир тез көрүнүштөр көп турсак болот. Анан кийин биздин эми өкмөт башчыларыбыз туруктуу өнүгүү концепцияларын түшүнбөгөн үчүн кээде туура эмес иштерди алып барып жатат да. Жолдорду салыш керек деп айтат. Жактарга үй салышыбыз керек дейт Капчыгайларга. Андай нерселер үй салсак бүт жаратылыштардын баарын булгайбыз. Андан көрө бузулган жолдор болсо канчалык орусча айтканда доступность аз болгон сайын экология ошончолук тазараак болуп турат да. Канчалык барганы кыйын болсо, адамдар аз барат. Бирок канчалык кыйын болсо, ошончолук экономикалык жактан бизге оң таасирин тийгизет. Эмнеге дегенде жергиликтүү калктын кызматын колдонушка туура келет да. Мисалы үчүн бир Капчыгайды алалы. Алтын Арашан деген бир Капчыгай бар ысык көлдө. Алтын Арашандын өйдө жагында табигый ысык булак бар да, hot spring. Ал жерге баардык эле машиналар чыга албайт. Аяка атайын машиналар чыгат, УАЗдар чыгат, анан аттар чыгат. Жергиликтүү калктар өзүлөрүнүн аттарын туристтерге берип акча табышат. Эгерде мамлекет ал жолду асфальт кылып түптүз кылып салса, анда жергиликтүү калк өздөрүнүн аттарын сата албай калышат. Туристтер өзүнүн машинасы менен эле барып эле булгап эле кайра келе беришет. Ошондо жергиликтүү калкка пайдасын аз тийгизип калат. Анан белгилүү бир жылдан кийин ал жер уже жараксыз болуп калышы мүмкүн. Жараксыз болуп калат. Туристтердин кызыкчылыгын арттырбай калат да. Түшүнүктүү. Ошондо биз турист дегенде жалаң гана европалык же болбосо билбейм башка мамлекеттик адамдарды элестетебизби? Жок. Биз турист дегенде бул өзүнүн үйүнөн чыгып, башка бир жерге акча коротуу, эс алуу максатында барган бир адамды турист дейбиз. Ошондо мен үйдөн чыгып ашканага тамак жегени барсам турист болом? Жок, эми белгилүү бир дестинацияга, белгилүү бир дистанцияда, белгилүү бир аралыкка жана дестинация деп коет го мындай. Ошондо эс алуу жайлары. Түшүнүктүү. Ошондо атайын бир эс алуу жайларына барып адамдар барыш керек болот экен ошондо, турист болсо. Түшүнүктүү. Анын эми өзүнүн ар кандай тактикалары болсо керек, ички туризм, сырткы туризм деген сыяктуу. Макул. Аларды дагы буюрса биздин туризмде окуйм деген студенттер болсо, биздин абитуриенттер болсо, барып жакшы үйрөнө алат деп үмүттөнөм. Мен мисалы Манас университетиндеги туризм жогорку окуу жайынан анчалык билбейм, Кыргызстанда жана Орто Азияда мынчалык деңгээлде атактуу экенин билчү эмес экенмин. Менин билгеним боюнча бул Манас университети журналистика тарабынан, анан химия. Мен өзүм химия боюнча бир аз өзүм тармагым химия болгондуктан ошону билет экенмин. Жакшы, абдан жакшы маалымат болду бизге. Анда биз эми негизги максатка өтсөк, мисалы
көпчүлүк эле окуучулар же баарыбыз деле бир кесипти тандаганда анда кандай жумушка орношобуз жана канча акча табабыз, кандай ийгиликтүү болобуз деген бир эң негизги фактор, эң негизги ойлоно турчу нерсебиз. Эми сиз мындай бир бизге алгач мындай бир мисал берсеңиз, азыр ошол университетке сиздин жогорку окуу жайга барып, орточо окуучу катары бүтө алсак, мисалы дейли, учурдагы бүтүп аткан окуучулар, мисалы сиз 3-чү курста окуп аткан болсоңуз, анда мурдакы 4-чү курс бүтүп аткандарды тааныйсыз деп ойлоймун. Эми аздыр көп бир аз билесиз. Ошолор канчалык өздөрүнүн жумушун таап атышат, өздөрүнүн кесиби боюнча орточо айтканда канчалык жумуштарын таап жайгашып алышууда? Манас университетин бул факультетке жараша, бирок туризм жаатында десеңиздер, Ооба, туризм жаатынан эми балким бир аз сиз билген, тааныган. Бүтүрүүчүлөрдүн 70% туризм жаатында иштеп жатат. Бул адашпасам Кыргызстанда биринчи орунга чыгып кетпейби мынча көрсөткүч менен? Жок, анткени туризм бул бир факультет, кайсы аябай өзүнүн жаатында көп жумуш таап бере алчу. Анткени билесиңер, кызмат көрсөтүү жаатында адамды бүт жаатында иштей аласыз да, кандай десем, бүт адамдарга жумуш табылат. Туризм факультетин бүткөн адамга сөзсүз түрдө жумуш табылат. Мен адашпасам 70% же 60%, 50дөн жогору, 70%дан аз жана 60%дай болушу мүмкүн. Анткени жакында эле биз ректордун семинарына катышып, ал семинарда ошо туризм жаатында статистикаларды көрсөттү, ошол жерден көргөнүм үчүн айтып жатам да. Түшүнүктүү. Демек, бул мага да бир сюрприз болду десем болот. Анткени мен угуп, мисалы, жаңылыктардан, элдерден угуп жүргөндөрүбүзгө жараша, Кыргызстанда жогорку окуу жайда окуйсуң, дипломуңду аласың, анан Россияга же башка мамлекетке мигрант болуп, же болбосо таксист болуп, иштегени жөнөйсүң, дипломун коюп коесуң, анан деген эле ой менен кээ бир адамдар университетте окуунун пайдасын сезишпейт да, мисалы мен. Демек, бул кыйла эле жакшы көрсөткүч экен. Туризм тармагы боюнча. Анан эмне үчүн мындай болушу мүмкүн деп сурасаңыздар да, мисалы үчүн туризмде окуган адамдардын саны аз болгондуктан дагы, саны аз окуучулар аябай аз туризмде окуп атат азыр. Ошон үчүн дагы болушу мүмкүн. Башка университеттерде, демек, башка университеттерде туризм бөлүмү азыраак болушу мүмкүн, туурабы? Же ооба. Туризмге тапшырган окуучулардын саны негизи эле аз. Ошон үчүн дагы болушу мүмкүн. Анан кийин Манас университети бул бир университет, кайсыл десем, Турцияга тажрыйба чогултуу үчүн өзүнүн акчасынан жиберип турат. Демек, Турцияга 2-чү курс, анан 3-чү курс учурунда жайкы каникулда силер Турцияга бекер барып иштеп акча таап келсеңиздер болот. Бул бирден бир себеби да, анткени силер барып иштеп калып, аяктагы бир отелдерде жакшы жумуштар таап иштеп калсаңыздар болот. Түшүнүктүү. Ошондо мага кызыктуу болду. Демек, бул жактан университет жөнөткөнгө жараша өзүңдүн кесибиң боюнча жумушка орношушуң мүмкүн. Анткени менин билишим боюнча учурда биздин көпчүлүк студенттер Турцияга, Германияга жайында иштегени баруу бир аз популярдуу болуп жатат. Анан алар албетте өздөрүнүн кесиби боюнча эмес, бирөө программист, бирөө дагы башка кесипте, бирок жайкы каникулду эффектүү пайдаланайын деп Турцияда барып отелдерде, бирок өзүнүн кесибинде эмес, бирок эми ар кандай сервисный сервистерди аткарып келишет. Туризм боюнча барсаң, жакшыраак бир жумуш таба аласың деген ошондо бир гарантия болобу? Жок, гарантия болбошу мүмкүн. Анткени биз Манас университети жөнөтүп жаткан үчүн, сиз айтып атпайсызбы, менин досторум барат депчи, алар барса башка турагентстволор менен барат да, алар барып
официант болуп иштейт. А биздики университет практикант катары жиберет да, мындай барып үйрөнүп келүү максатында жиберет. Бирок барып иштешет алар дагы. Анан алган эле акчаны алар да алышат. Эми гарантия болот деп айта албасам дагы, эми 70% болот го. Жакшы экен. Анда кызыктуу факультет, кызыктуу жакшы мүмкүнчүлүктөр экен. Эми дагы эле кайра эле бул ушул теманы улай. Акчасы Кыргызстанда учурда официалдуу маалыматка жараша менин билишимче орточо айлык 15 000 14 000 сомдун айланасында экен. Туризм жаатында эмгектенип, мисалы сиз ойлойсузбу, 4-курсту бүткөндө орточо бүткөн окуучу орточо айлыктан көп ала алат деп, мисалы же ошол орточо айлыкты ала алат деген сыяктуу. Бул суроо жакшы суроо экен. Мисалы 4-курсту бүтүп туруп жумушка барар менен эле бир чоң жогору даражадагы бир жумушка орунга отуруп калбайт да. Албетте. Ошон үчүн биринчи жылдары, экинчи жылдары мындай аз орточо баадагы зарплата алышы мүмкүн, айлык алышы мүмкүн, бирок анан кийинки жылдары көп алышы мүмкүн. Ал эми өзүнүн аракетине деген. Ал өзүнүн аракетинен ооба. Ошондой. Эгерде жакшы өзүн жакшы көрсөтүп иштесе, анда жакшы. Бирок бул билесиз, бул мисалы үчүн туризм 3кө бөлүнөт деп атпаймынбы? 3 бөлүктүн тең өзүнүн кандай десем, орусча преимуществолору бар да. Мисалы үчүн кухняны, гастрономияны окуган балдар, алар көбүрөөк табышы мүмкүн да. Анткени билесиңер, Кыргызстанда поварлардын айлыгы аябай көп, чоң. Профессионалдуу поварлар да, ошондо окуган. Профессионалдуу. Анан кийин ошо биз ошо 3-чү гастрономия бөлүгүндөгү балдардын көбү мындай жакшы бир тажрыйба менен чыгышат да. Көптөгөн конкурстарга катышат. Анан кийин кээ бир ресторандар уже чакыруу жиберип башташкан да. Студенттерге ошондо. Алардын айлыгы калп айтпасам бир 40 000ден 50 000ге чейин. Жакшы. Мен экинчи немен айтпадымбы, отельчиликтөчү. Алардын аз болушу мүмкүн, бирок аларда карьерный рост деген бир сөз бар го, карьерный рост бар. Карьералык өсүү. Алар жыл келет, аз сандагы акча иштейт, бирок канчалык жакшы иштесе, ошончолук бир орунга отурат да. Генеральный директор, менеджер болуп кете алышат алар. Ошондо отель тармагында ар кандай жумуштарда эң башкы баштан баштап. 3-чү тармагында гид тармагы деп өттүкпү? Гид тармагында бул кичине преимуществосы мунуку көп акча, бирок постоянно ар дайым жумуш менен камсыз болуп тура бербейт да. Туруктуу эмес. Мисалы үчүн ал гидтер Кыргызстан ичи гид болуп иштеген, туристтерге иштеген адамдын айлыгы бул 3 айда жакшы акча таап коет да. 1 айда орточо эсеп менен $900, $800 табат. Жакшы гидтер. Жакшы гидтер айына бирок 4 ай иштешет ошентип. Бирок билесиңер, Кыргызстанда бүт сезондуулук бар туризмде, ошон үчүн алардын 4 ай иштеп, калган айлары кичине бош убакыт болуп калат да. Ошондо бул 4 ай кайсы айлар болуп калат? Жайында. Бул 4 ай бул июндан баштап сентябрга чейин. Жайында. Анда биздин кышкы туризм кандай болуп калат? Азыркы учурда кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн аябай көптөгөн чоң салымдар кошулуп жатат, көптөгөн иш-чаралар болуп жатат. Буюрса, кышкы туризмде жакшы акчаларды жана жакшы бизнестерди кылса болот деп аябай көптөгөн бизнесмендер ишенип жатат. Азыр кээ бир маалыматтарга караганда кышкы туризмден жайкы туризмге караганда көбүрөөк акча түшөт деген бир божомол бар да. Анткени бизде ошол күтүлүш керек деп ойлойм мен дагы. Анткени бизди
кээ бир өлкөлөр биз гана эмес, мисалы мындай кеп болуптур. Биз Кореяда 2019 жылы ошондо 2018 жылы кышкы олимпиада болду Тентекте. Ошондо дагы Кыргызстандан эки эле катышуучу барган, же адашпасам бирөө, эки, үчөө эле барган. Ошондо бул Кореянын алып баруучулары дагы бул түз эфирде сүйлөгөндө, Кыргызстанды таанытканда мындай сүйлөптүр. Бул мамлекет Орто Азияда Азиянын Швейцариясы катары ошол таанымал. Ошол бирок буларда кышкы спорт түрлөрү мынчалык өнүкпөптүр деген таризде бир аз кеп кылышыптыр. Демек, бизде потенциал бар, бизде кышкы туризмди өнүктүргөн жайлар бар чыгар. Ооба, бизде лыжа тебүү базаларыбыз бар, жеткиликтүү, бирок сапаты жагынан кичине артка калууда. Түшүнүктүү. Сапат жактан артта. Анда менде бул жерде дагы бир суроо пайда болду. 4 айлык сезон боло турган болсо, анда мисалы башка убакыттарда кандай жумуштар менен алек болсо болот деген. Башка учурларда гид тармагында окугандар, башка учурларда отелдерде иштесе болот. Анткени биз жөн гана эле гидтин эле сабактарын ала бербей, биз ошол эле учурда ашканадан да сабак ала алабыз. Анан отель боюнча да сабактарды алабыз да. Эми адамдын өзүнө жараша канчалык иштеп кете алат, ошого жараша туризм жаатында иштесе, башка жааттарда да иштесе толук ыктымал. Түшүнүктүү. Абдан жакшы экен. Анда эми биз ушуну менен бир анан өзгөчө бул Манас университети боюнча Манас университетинде туризм жаатынан бүтүрүп, эң ийгиликтүү болгон же болбосо эң дегенде бир канча ийгиликтүү ошолордун бирөөсүнөн мисал бере аласызбы? Бир бүтүрүүчүлөрдөн. Ийгиликтүү бүтүрүүчү жөнүндө маалыматым аз. Аябай аз. Бир бүтүрүүчүнү билем, ошо биз гид бөлүмүнөн бүтүргөн бир бүтүрүүчүбүз бар. Азыркы учурда өзүнүн компаниясы бар, Bars International деген. Кыргызстан боюнча жана Тажикстан боюнча, адашпасам Өзбекстанды да боюнча турларды уюштурган бир чоң компаниялары бар. Түшүнүктүү. Атын унутуп калдым, бирок Манастан бүтүргөн ошо жакшы бир чоң компаниялары бар да. Жакшы экен. Анда биз мен бул өзүм дагы мага кызык болчу, туризм тармагы боюнча керектүү бир маалыматты бир канча деңгээлде ала алдык деп ойлоймун. Эми финансы жагын кайра эле улай турган болсок, бизде канча акча төлөп окуйбуз деген суроо пайда болот да. Контракт, мисалы контракттык негизде же болбосо бюджеттик негизде деп эми биз ушундай азыркы тилде ушундай сүйлөп калганбыз. Канча төлөп окуйбуз же болбосо бекер окуйбузбу, же канча балл менен өтөбүз деген сыяктуу. Билесиңер, Манас университети бул толук турдуу бюджеттик бир университет. Эгерде сиз Манас университетинин сынагынан ийгиликтүү балл алсаңыздар, анда силер бакалавр жаатында бекер окуганга мүмкүнчүлүк ала аласыз. Абдан жакшы экен. Анда баардык окуулар бекер болсо, туризм жаатына өзүнүн бир белгилүү бир сынагынан ушунча бир балдан өтүш керек деген сыяктуу бир минимумдары болсо керек. Мен азыр кечиресиз, бул жерде суроом, Манас университетинде тапшыруудагы бир эле экзамен барбы, же болбосо туризмге өзүнчө бир экзаменби, же кандай болот? Манас университетинде бир эле сынак баардыгына. Түшүнүктүү. Баардыгына бир эле сынак.
кандай десем, мисалы үчүн баардык сынакта бүт сабактар болот да, мектепте окуган бүт сабактардын баарын камтыган бир сынак болот. Эгерде силер гуманитарный жаатындагы сабактардан жакшы бала алган болсоңуз, анда сиз туризм жаатына, гуманитарный жаатына байланышкан бир факультетти тандасаңыз, сизге кандай десем, бир чоң мүмкүнчүлүктөр жаратат. Эгерде сиз табигый илимдер жаатында сабактардан жакшы бала алсаңыз, сиз табигый илимдер факультеттерине байланышкан сабактарына байланышкан бир факультет тандасаңыз, анда да бир мүмкүнчүлүк болот. Бирок орточо балыңыз азыркы учурда 120. Эң максимальный балл бул 220, адашпасам. 200 бир нерсе, 220 ооба. Бул жалпы сынактын негизги максималдуу балы. Максималдуу. Бирок минимуму 120дан өтүп, анан кийин саналып баштайт. Ошондо 120дан өтпөсөң, Манас университетине окубай каласың деген. Ооба. Түшүнүктүү. Азыркы учурда эле башкача бир орусча айтканда правилалар болуп калбаса эле, а так баары жакшы. Мурдакыдай болсо, азыркы мен айтып өткөндөй. Түшүнүктүү. Жакшы экен. Анда кайра эле ошол мисалы мен сынакты тапшырдым дейли. Ал жакта биз мектепте окуган темалар бар экен. Мисалы математика сөзсүз болуш керек деп ойлойм. Анан Сөзсүз. Химия, биология дагы. Биология бул сөзсүз түрдө. География, тарых, кыргыз тили. Ошо, кыргыз тили. Англис тили. Англис тили кошумча жазсаңыздар болот. Эгерде мисалы үчүн эл аралык мамилелер факультетин тапшырам десеңиз, анда англис тилин сөзсүз жазасыңар. Эгерде факультетиңер англис тили боюнча болсо, анда англис тили кошумча жазышыңыздар керек. Жакшы, түшүнүктүү. Дагы бир кошумча, бул аты айтып тургандай эле Кыргыз-Түрк Манас университети болгондуктан түрк тилинин муктаждыгы канчалык? Биз түрк тилин бир жыл окуу деген сыяктуу. Эгерде сиз Манас университетине өтсөңүз, анда силер биринчи жыл түрк тилин окуп, анан экинчи жылдан баштап силер окууңарды улантып баштайсыңар. Кыскача айтканда, бакалавр 4 жыл болсо, силер бакалаврды 5 жыл окуйсуңар, 1 жыл ошо түркчө окуганга кетет. Түшүнүктүү. Анда ошол 1 жыл бирок түркчө билген окуучу болсо, сынак тапшырып дароо өтсө болот. Ошондойбу? Эгерде түркчө билген болсо, ооба, сынак тапшырасыздар, анан өтө бересиздер. Эгер сынагыңардан жакшы болсоңуз, анда окуй бересиздер. Жакшы. Менде дагы бул экзамендер боюнча дагы бир суроо. Ал экзамендеги кабыл алуу сынагындагы суроолордун татаалдыгы канчалык деңгээлде болот? Мисалы, салыштырмалуу ОРТ, ЖРТ сынагын тапшырган болсоңуздар, анда ЖРТдагы математикадан канчалык татаал же жеңил? ЖРТнын кошумча биология, кошумча химиясынын же НЦТ деген китептер менен салыштырганда. Туура айтасыз. НЦТ китебине салыштырмалуу татаалдыгы НЦТ китебиндей эле. Менин көз карашымда ошондой. НЦТда эле. НЦТ. Ошондо сынактар дагы тест түрүндө болуп калабы же? Сынактар тест түрүндө болот. Түшүнүктүү. Анан бул сынактарды качан тапшырсак болот? Эми так датасы эмес, эми примерно ушул айлардын ушундай. Так. Апрелден майга чейин неме болот. Регистрация болот. Менин билишимче ушундай. Апрелден майга чейин регистрация болот дагы, анан кийин июндун баштарында экзамен. Жок. Ооба, июнда. Мен бул жаатында азыр эсимде жок. Эми ал так маалымат аны сайттан дагы тапса болсо керек деп ойлоймун. Же биздин кээ бир Манас университетинин студенттери же тапшырып жүргөн окуучулар болсо бизге комментарийге жазат деп ойлоймун. Билгендер болсо. Анда жакшы. Эми дагы бир нерсе, бул кийинки биз 9-пунктка жетип калыппыз. Жалпы 11 пункт бар экен бизде.
студенттик жашоо жөнүндө бир сурайын дегенмин. Мисалы мен студент болуп бара турган болсом, анда менин университетимде жатакана барбы? Жана жатакананын шарты кандай, салыштырмалуу баасы кандай? Мисалы, өзүм сыртта квартирада жашай турган болсом, андан канчалык деңгээлде арзан же кымбат болот? Бир кыскача эле бир аз айта кетсеңиз. Манас университетинде өзүнүн жатаканасы бар. Ал жатакана 688 орунду камсыздай алат. Жатаканалардын шарттары жакшы. Жаңы здания жатаканалары жакшы, анан эски зданиясындагы жатаканалар да бар. Алар кичине шарттары жакшы дей албайм, бирок Кыргызстандагы жатаканалардан эң жакшы жатаканалардын бириси. Менин билишимче дагы Манас университетинин жаңы жатаканаларын көргөнбүз. Бардык шарттары бар. Жатаканалардын орточо баасы айына 1500 сомдой. Түшүнүктүү. Орточо баасы, бирок мен 500 ушундай тегереги 1500. Демек, бул мисалы мен Бишкекте жашагандан кийин так баасын билбеймин. Мисалы, бул салыштырмалуу деңгээлде арзанбы, кымбатпы деген сыяктуу. Салыштырмалуу түрдө жакшы эле болсо керек. Орточо эле, анткени мен өзүм жатаканада жашаганын себебинен так билбейм. Түшүнүктүү. Эми анда мен дагы бир бул университет, мен негизи Кыргызстандагы университеттер жөнүндө көп маалыматым жок болгондуктан, бирок Манас университетинде бир аз биз химия менен даярданып жүргөндө, бир аз барып катышып жүргөндүгүбүздөн мен тамак ашы жөнүндө жакшы бир менде элес калган. Тамак ашы салыштырмалуу деңгээлде арзан жана сапаттуу болчу. Менин билишимче, кээде башка университеттин окуучулары дагы келип Манас университетинен тамак жеген учурларды байкаганмын. Ошондо тамак аш жагынан кыйла артыкчылык бар. Кыйла аябай чоң бир артыкчылык бар, ооба. Мындай башка университеттерде дагы бар деп ойлойсузбу, мисалы? Билбейм, тилекке каршы, бирок Ататүрк Кыргыз Ала Тоо университетинде болушу мүмкүн, бирок Манас университетинин тамак ашы кыйла астыда деп ойлойм мен дагы. Жакшы. Анткени Манаста сиз биринчи жана экинчи тамак жана десертти сиз 70 сомго сатып ала аласыз. Бул деген ооба. Бул деген ашканалардан бир 200 сомдук тамакты сиз 70 сомго сатып аласыз. Кандай жакшы. Биз дагы ошондой Кыргызстан тамактарын сагынып жүрөбүз бул жакта. Жакшы экен. Анда эми Кыргызстандын университеттеринин эң оорулуу болгон темасы бул 10-чу сурообузда калды. Оорулуу дегенде эле бир аз элестетип суроону түшүнсөңүз керек. Паракорлук жөнүндө. Мисалы, биз мындай нерсени көп эле байкагам. Өзү университетте окуйт, бирок өзү Россияда иштеп жүрөт, же болбосо Кыргызстанда эле башка жумушта иштеп жүрөт дагы. Акчасын берип эле бир эле убакытта иштеп, бир эле убакытта дипломун алып жүргөн адамдарды тааныйбыз. Анан алардын дагы эми жумуш менен камсыз болуусун көп байкаган жокмун. Жон гана диплом алуу үчүн гана болгондор болду. Анан окуп жүргөн дагы досторубуз бар. Алар окуп жүрүшөт, бирок ошол эле учурда жакшы баа алуу үчүн акча менен, мисалы, сабакка барбай калса же тапшырманы аткарбай жүрсө, аны акча менен жаап, жакшы бала алып жүргөндөр бар сыяктуу. Манас университетинде ошондой паракорлук темасы кандай? Сиз айтпадыңызбы, оорулуу суроо депчи? Оорулуу суроо дегенде мен түшүнбөй калдым да, эмне оорулуу суроо болушу мүмкүн депчи. Жок да. Паракорчулук жок. 100%. Сиз эгер 100% окуйм десеңиз окуйсуз, окубайм десеңиз болду.
окуйсуз, чыгып кетесиз. Ушунчалык акчам көп болсо дагы жаба албаймынбы? Жок, эч кандай паракорлукка жол жок. Түшүнүктүү. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Себеп дегенде ушунча жогорку окуу жай бар. Анан кантип эми Манаста мисалы жок. Манас университети билесиңер, 2 мамлекеттин ортосунда каржыланган бир чоң университет жана сен Орто Азия боюнча же бүткүл Азия боюнча бир өзүнүн белгилүү даражасы бар болгон үчүн өзүнүн репутация деп коет го, репутациясын сактаган бир университет болгондуктан бул паракорлукка жол бербейт. Ошондо администрация тарабынан дагы контрол күчтүү жана дагы угуп жүргөнүм боюнча профессорлордун дагы айлыктары салыштырмалуу деңгээлде жакшы болгондуктан. Жакшы. Түшүнүктүү. Эми бул жерде биздин билимот тарабынан дагы бир акыркы суроо калды. Бул болсо ЖРТ, учурда баарыбыз ЖРТга даярданып бүтүрүүчүлөр ЖРТ менен университетке кирем деп жүрүшөт. Манас университетине ЖРТнин канча балл керек? Же болбосо менин билишимче балким керек эмес чыгар. Манас университетине өзүнүн сынагы болгон үчүн ЖРТнын көп таасири жок. Бирок эгерде сиздин ЖРТдагы балыңыз күчтүү болсо, Манас университетинин биринчи өзүнүн сынагынан бала кандай десем, студенттер топтой албаса, анда экинчи турунда ошо ЖРТ менен алышат. Башка студенттерди дагы. Өзүнчө ЖРТ үчүн дагы өзүнчө студенттерге квота бөлүнгөн. Ошондо демек мен Манастыкка катталбай калган болсом же кабыл алуу сынагына катышпай калган болсом, анда ЖРТ менен дагы ошол мүмкүнчүлүк бар, бирок аябай аз. Балым жакшы болсо мүмкүнчүлүк бар экен демек. Мүмкүнчүлүк бар, бирок көптөгөн жакшы балдар келип сыналышат да ята. Түшүнүктүү. Демек ушуну менен биздин сайт тарабынан, биздин платформа билимот тарабынан даярдалган суроолор баары аяктап калды. Эми бул жерде бир бүтүрүүчүлөрдөн биздин YouTube'дагы биздин колдонуучулар, биздин комментаторлор тарабынан бир канча суроолор берилген. Азыр бул жерде мен өзүм дагы мисалы былтыр ушул жылы кышында Кыргызстанда жүрүп келдим. Кыргызстанда бир аз бүтүрүүчүлөр менен бир канча репетиторлук иштерди кылып, анан өзүм дагы бул жакта билимот сайтында жана билимот платформасын жүргүзүп жаткандыктан мындай бир суроону көп уктум. Азыр бул жерде комментарийде дагы ошондой суроо берилиптир. Анда Зайлоодин деген бир колдонуучу мындай дейт: Манас университетинин диплому только Турция менен Кыргызстанга эле жарайбы? Манас университети окубай эле кой деп диплому чет өлкөлөргө жарабайт деп жатышат дейт. Ушул жөнүндө кеңири маалымат бере аласызбы? Ушундай бир түшүнүк бар экен. Манас университетинин диплому кыргызча жана түркчө берилет. Мен ушуну Баткенде жүргөндө дагы уктум. Ошондуктан алардын диплому көп жакка жарабай калат дагы. Сен бир аз жумуш табууда кыйынчылык болот дейт. Ооба, Манас университетинин дипломдору эки тилде берилет. Кыргыз тили жана түрк тили. Чет өлкөлөрдө дегенде ооба Европа, Америка тараптарынан жумуш таба албайбыз. Бирок Орто Азия мамлекеттеринде биз жумуштар менен камсыз боло алабыз. Түшүнүктүү. Орто Азия мамлекеттери жана Түркия мамлекеттеринде биз жумуш орундары менен камсыз боло алабыз. Эмне үчүн батыш өлкөлөрүндө кабыл боло албайбыз? Бул мындай эмеспи? Мисалы менин бул жакта биз жекече Кореяда учурда студент болгондуктан биз бул жактагы байкообуз боюнча, мисалы сен Кыргызстандан келдим деп бул жакка тапшырсаң, сенин кайсы университет жөнүндө келгениңди билбейт, анткени алар Кыргызстан университеттерин билбейт биринчиден. Кайсы университет, Манаспы, Ала Тообу, Аутсабы, же болбосо Политехпи,
буларга эң маанилүү эмне сенин дипломуңду көрсөтөсүң мен ушул адистик боюнча. Анан булар өздөрү сенен интервью алат же сенен бир сынак алат дагы. Билимиңди канчалык билесиң же жөнүндө сен менен сүйлөшүп дипломуң бар экенин көргөндөн кийин карай берет дегендей. Демек Кыргызстандагы эч бир университет бул жакка келгенде өзүнүн артыкчылыгын көрсөтө албайт деп ойлоймун жекече. Туура айтасыз. Дагы бир себеби, мисалы үчүн сиз билим алып жатканда батыш өлкөлөрүнө барсаңыз, сиздин билимиңиз кыргызча болгондо, батыш өлкөлөрүнө барганда сиз башка тилде жумуш алып барышыңыз керек. Анан кыйла түрдө оор болот да. Бул дагы бирден бир себеби болушу мүмкүн. Демек бул тилди жакшы билсең, мисалы дейли мен бир туризм тармагын же болбосо химия тармагын бүтүрдүм, бирок мен англис тилин өтө мыкты билсем, анан ошол мамлекеттерде англис тил өздөрүнүн сынактары бар, мисалы TOEFL, IELTS деген сыяктуу. Ошол сынактар менен мен тил билимимди тастыктай алсам, менде мындай нерсени сурагым келип атат. Сен Манас университетинен келипсиң деп сага тоскоолдук болобу же сен жалпы эле кайсы университеттен бармагын бирдей эле случай болобу же сен Манастан келдиң деп сага дискриминация болобу дегенди мен билгим келди да. Мен жекече менин оюмча андай эч кандай бир дискриминация болбойт. Жөн гана кайсы тилде жана кайсы кесипте сиз жогоруда айтып өткөндөй ошондой эле суроолор болбосо так Манас университети деп же башка бир университеттин атынан бир дискриминация болбойт деген ойдомун. Анткени эгерде эле аябай дүйнөлүк бир топ университеттердин ичинде болуп, анан ошол университеттердин аттарын айтканда гана бир таасирин тийгизип жумушка алса, анда болушу мүмкүн. Бирок Манас университети эми дүйнөлүк рейтинг боюнча эми салыштырып деле кереги жок. Эми азыркы, бирок биз Кыргызстан менен салыштырганда кыйла алдыңкы катардагы университет дейт. Анан ошондуктан мен ушул жерде кечиресиз, бир нерсе айтып алсам. Ошондуктан мисалы мен жекече мындай бир нерсеге чыдай албай жаттым. Манас университети мен билген университеттердин катарынан жакшы университеттерге кирет, бекер окутат, жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ушундай мүмкүнчүлүктү кантип бул Манастан бүтүрүпсүң деп сага эч ким жолуң тоспогондон кийин мындай мүмкүнчүлүктү эмне үчүн жок колдон чыгарыш керек? Мисалы сен башкадан бүтүрдүң деп плюс берип, Манастан бүтүрдүң деп минус бербесе, анан кайсыдан гана плюс бериш мүмкүн? Мисалы Ала-Тоо, Аутса сыяктуу университеттердин кээ бир дипломдорунда бир аз мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн, артыкчылыктар, жекече оюмча. Бирок азыркы биз бул жактагы байкоолор боюнча сен чет өлкөгө чыкканда көбүнчө сенин жөндөмдөрүңдү өздөрү текшерип көрүшөт, мисалы сынактарды тапшырып, анан интервьюдан көрүшөт. Демек ушул нерсени андай нерсе бир аз жок сыяктуу экен, диплому жарабайт, минус болот деген сыяктуу. Андай жок. Жакшы анда. Дагы бул жерде бир факультеттери жөнүндө маалымат берип койсоңуздар дептир. Биз ал жөнүндө маалыматты бир аз кеп кылдык деп ойлоймун. Жалпы мектептер жөнүндө, анан кийин өзгөчө биздин туризм сиз окуган тармак жөнүндө. Анда биз жыйынтыктап айта турган болсок, бул жакта биз бүгүн Манас университетинин жалпы кабыл алуу сынактары жөнүндө, ал университеттеги жатакана шарттары, тамак аш шарттары, ал жактагы мисалы ЖРТ сынагынын канчалык керек эместиги жана биздин бул Манас университетине кандай факультеттер бар жана мисалы өзгөчө биз бүгүн талкуулаган туризм факультетинде жогорку окуу жайында окугандардын кандай эмнелерди окуп, эмнелерди үйрөнүшөт, ошол жөнүндө кеп болду. Бизде конокто Ислам Султангазиев болду. Ислам, сага чоң рахмат. Ушундай бизге катышып бергениңе. Эми ошону менен сага бир акыркы эркин микрофон берсек, кээ бир каалаган сөздөрүң болсо, айта турган нерселер болсо, биз менен бөлүшүп кетсең ыраазы болот элек.
Чоң рахмат, Азиз. Азыркы бүтүрүп окуу жайларын бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөргө, абитуриенттерге бир айта турчу сөздөрүбүз бар албетте. Жакшы. Биринчи эле айта турчу сөзүм бул английский. Анткени азыркы учурда дүйнөнүн талабы английский болуп калды. Эгерде силер окуу жайын бүтүрүп английскийден жакшы эмес болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө Бишкекке келип английский окууңузду сунуштайбыз. Анткени көптөгөн жумуштар өзүлөрүнүн суроолорунда, мисалы үчүн жумуш реклама кылганда сөзсүз түрдө английский билүүсүн зарылчылыгын көрсөтүп жатышат да баары. Ошон үчүн английский бул бир чоң плюс. Экинчиден, кесип тандап жатканда ар дайым жети өлчөп бир кес дегендей жакшы ойлонуп кескиле, жакшы тандагыла. Жана каякта окуга ал биринчи маанилүү эмес, кандай окуганың маанилүү. Университеттен көп нерсе зависит этет деп ойлобогула, анткени университет жөн гана жол көрсөтүүчү. Калган нерсенин баары өзүңөрдөн байланыштуу. Ошо айта кетчү нерселерим ушулар. Эң чоңдору, мисалы үчүн мен туризмди тандап келген себебим, мен туризмди келечеги бар бир кесип катары көргөм. Анткени Кыргызстан билесиңер, туризм жаатында өнүксө жакшы бир плюстарды алып келет деген ишеничтебиз. Финансылык жактан болобу, иш жактан болобу, баардык жактан туризм жаатына кесиптер силерди камсыздай алат да. Жакшы. Туризм, эгерде силер кесибиңерди тандап жатканда дагы бул бир маанилүү бир фактор. Силер келечекте ал кесибиңердин бир келечеги барбы Кыргызстанда? Кыргызстанда ал кесип өнүгүп атабы, же өнүкпөй атабы, же жоголуп кетиши мүмкүнбү? Ошонун баарын бир сыйра карап чыгып, анан тандооңорду сунуштайм. Албетте, английский кайсы бир факультетти тандайсыңар, кайсы бир окуу жайды тандайсыңар, сөзсүз түрдө английский бул биринчи орунда туруш керек. Английскийди окууга. Жакшы. Кеңештериңизге рахмат. Анда биз кандай бир жерде, кайсы бир университетке өтпөйлү, кайсы жерде окубайлы, биз эң алгач өзүбүз багытты туура тапканы, анан англис тил менен кошо алып жүргөнү аракет кылышыбыз керек экен. Рахмат анда сизге. Бүгүнкү маек пайдалуу болду деп ойлоймун. Ушуну менен кийинки биздин подкасттардан көрүшкөнчө сак саламатта тынч болуңуздар. Жана башка Кыргызстандын кайсы бир университеттери жөнүндө же башка бир окуу жай институттар жөнүндө суроолор болсо комментарийге калтырсаңыздар, балким кийинки чыгарууларда жооп бергени аракет кылабыз.